Саламатсыңарбы? Математика сабагын өтөбүз. Бүгүнкү числону жазасыңар 8-сентябрь күнгө шейшемби класс иши өтө турган темабыз санга үчтү кошуу. Сабагыбыздын максаты санга үчтү кошуу жөнүндө маалымат аласыңар, кошуунун жадыбалдары жөнүндө түшүнүк аласыңар, өзек эсептөө жөндөмдүгү өнүгөт, айлана чөйрөгө байкоо жүргүзө билүүгө тарбияланасыңар. Кийинки мисалды өзек иштейбиз. 31 мисал. Сүрөттөрдү көрүп турасыңар. Сызгычтарды сүрөт боюнча үчтү кошуу эрежесин чыгар. Үчтү биз ар кандай жол менен бөлүп кошсок болот экен. Бирди 3 жолу, же мурда 2-ни, анан 1-ди, же мурда 1-ди, анан 2-ни. Эми биринчи сүрөттү карайлы. Биз биринчи 2-ни бөлүп алдык, мынакей. Андан кийин 1-ди бөлүп алдык. Барабар 8. Кийинкисинде болсо, кийинки сүрөттө 1-ди 3 жолу. 1, 1, 1. Мынакей. 3 жолу бөлүп алдык. 1, 2, 3. Барабар 8. Кийинки мисал деле ушундай. 8 кошулган 3, 9 кошулган 3 мисалдардын чыгарылышын сүрөттөн байка. Мында дагы биринчи 2-ни бөлүп алдык. Андан кийин 1-ди. Демек 2-ге 1-ди кошсок 3, эми 8-ге 3-тү кошсок 11. Кийинки сүрөттө биринчи 1-ди бөлүп алдык. Андан кийин 2-ни. Барабар 12. Мына дептериңерге жазасыңар. Точкалардын ордун табасыңар. Кошулуучулар белгисиз. Кийинки мисал 33 мисал. Маселе Сапар каникулда 12 деп окуган, анын 6 кыргыз тилинде, калган орус тилинде болгон. Ошондо маселенин аягына суроо коюшубуз керек экен. Номер 28 маселе менен салыштыр, эмнени байкадың? Өткөндөгү маселеге салыштырып көргүлө. Ошондо биздин сурообуз мынакей, орус тилинде канча китеп окуган? Мынакей. Биздин маселебиздин суроосу. Ал үчүн биз 12 китептен 6 кыргыз тилиндеги китепти алабыз. Ошондо жообу Сапар орус тилинде 6 китеп окуган экен. 6 орус тилинде, ал эми 6 кыргыз тилинде экен. Мынакей. 33 мисал деп дептериңерге жазасыңар. Кийинки 34 мисал. Мисалдарды байка, буларды иреттеп, үчтү кошуунун жадыбалын түзүп, дептериңе жаз. Үчтү кемитүүнүн жадыбалын жаз. Мынакей мен үчтү кошуунун жадыбалын жазып койдум. Силер болсо улантып жазасыңар. 0 кошулган 3 биринчи. Андан 1 кошулган 3. 2 кошулган 3 мынакей. Биякта аралашып калган. Силер болсо үчтү кошуунун жадыбалын иреттеп жазасыңар. Бул болсо үчтү кемитүүнүн жадыбалы. 3 алы 3 барабар 0, 4 алы 3 барабар чыгарасыңар. Андан кийин 5 алуу 3 барабар чыгарып дептериңерге жазасыңар. Андан кийин 6 алынган 3 барабар 9га чейин улантып жазасыңар. Кийинки мисал 35 мисал. 5 см кесинди сыз, учтарын чекит менен белгилерин унутпа. Ал үчүн сызгыч, анан карандаш керек. Түз кылып сызасыңар силер. Мынакей 5 см кесинди сызасыңар сызгыч менен. Анан учтарын чекит менен белгилеп коебуз, карандаш менен. Демек, мунубуз 5 сантиметр. Uzunluktun çemberlikleri.
Okey. 5 santimetr. Keyingi 36 misal masale. Ana okuylu. Okuçular 8 yaşık yemiş terişken, anın 3 yaşık alma olup, kalganlar alma. Okuçular kança yaşık alma terişken. Şunda biz almanı tanışımız gereken. Bunaki yemiş 8 yaşık, alma olup 3 yaşık. Şunda alma bizge belgiz. Al için biz kemikte almanı çağırırız. 8 yaşık yemişten 3 yaşık alma oluptu alağız. Şunda bunaki 5 yaşık alma çıktı. Okuçlar 5 yaşık alma terişken. 36. misal dep derinlerge sulu olup masalenin çağrılışını yazasınlar. Keyinki misal üye tapşırma nomer 37. misal dağı masale okuyuz. Klastan 10 okucu matematika ilimine, 8 okucu süret ilimine katıştı. İlimlerge bardı, kança okucu katıştı. Bunu koşamal menen çıkarasınlar. Bunaki ilim matematika 10 okucu, süretke 8 okucu. Şunda bardın oşosunlar dağılan joğun jaz koyasınlar. Uşu men sağız jeyintikti aldı. Sağlıkta Allah.